Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы заманбап дүйнөдөгү дин. Сабактын планы. Дин руханий маданият чөйрөсүндөгү байыркы көз караш катары. Дүйнөлүк диндер. Кыргыз Республикасынын дин багытындагы саясаты. Дин руханий маданият чөйрөсүндөгү байыркы көз караш. Дин бул табияттан тышкаркы, кол жеткис күчтөргө ишенимди билдирген дүйнө таанымдын көз караштардын системасы. Кандайдыр бир улуу күчтөргө ишенүү менен адам өзүнүн руханий муктаждыктарын канааттандырат. Бул күчтөрдүн колдоосуна, жардамына ишенет. Ошондуктан дин адамды эң татаал абалдан жол таап чыгып кетүүсүнө жардам берүүчү, айыктыруучу катары каралат. Байыртадан эле адамдар тоо ташка, бак-таракка, жан-жаныбарларга сыйынышып, курмандык чала башташкан. Бул ишенимдер анимизм, тотемизм, фетишизм, магия деп аталат. Анимизм бардык нерселерде, кубулуштарда жашырынып жата турган жана аларды башкара турган жаратылыштын тышкары фантастикалык күч жана рух бар деп ишенүү. Аларга дин катары кароо жана жактаган диндик мистикалык агым. Тотемизм адамзат коомунун өнүгүшүнүн алгачкы баскычындагы элдик мифологиялык түшүнүгү. Алар адамды кайсы бир өсүмдүк же жаныбар же предмет менен байланыштуу дешип, алардын жашоо шартын ошолор менен байланыштырышкан. Фетишизм табияттан тышкаркы күчкө, сыйкырга ээ, жансыз предметтердин фетиштер культу. Аларга сыйынуу, ишенүү, мисалы көз мончок, тумар жана башкалар. Мамлекет түзүлгөндөн баштап, кудайлар мамлекеттик деңгээлге көтөрүлгөн. Алар башкаруучулардын колдоочулары, ал эми жөнөкөй эл үчүн кол жеткис болуп калышкан. Бул байыркы Египет, Месопотамия, байыркы Грекия, байыркы Рим цивилизацияларына тиешелүү эле. Эң биринчи карапайым калкка жардам берген дин еврей элинде биздин заманга чейинки экинчи кылымда иудаизм деп аталган дин пайда болгон. Ал дин боюнча иудаизм дининде бир эле Кудай бар, ал эми Кудай менен сүйлөшө ала турган ортомчу бул пайгамбар деген түшүнүк пайда болгон. Иудаизм еврейлерге гана тиешелүү болгону менен бардык элдерди кыйынчылыктан куткарып жардам бере алган жок. Биздин заманга чейинки биринчи кылымда Иисус Христос негиздеген жаңы динди кабыл алышкан. Алгач карапайым эл тарабынан кабыл алынган бул дин кийинчерээк башкаруучулардын динине айланган. Чиркөө күчтүү болуп, кийин Рим империясынын урандыларынан түзүлгөн Европадагы мамлекеттер ага баш ийип калышкан. Инквизиция, крестүүлөр жортулуу бул чиркөө уюштурган эң ири репрессиялык кампаниялар эле. Байыркы Азияда улуу күчтөргө болгон ишеним башкача болгон. Биздин заманга чейинки 6-5 кылымдарда байыркы Индияда Сиддхарта Гаутама Будда жаңы дин буддизмди негиздеген. Буддизмдин өзгөчөлүгү дүйнө эч ким тарабынан башкарылбайт. Адам өзүн таанып билгенде гана анын жан дүйнөсү дене менен гармонияда жашай баштайт деген ишенимге негизделет. Адам башка адамдарга, бардык тирүү жандыктарга сүйүү жана боорукердик менен мамиле кылышы керек. Анткени бул дүйнөдө бардыгы жакшы жашоого татыктуу деп эсептешет. 7 кылымда Аравиянын чөлдөрүндө жаңы ислам дини пайда болду. Анын негиздөөчүсү Мухаммед пайгамбар дүйнөнү башкарып турган улуу күч бул Аллах деп жарыялады. Ал адамды ислам динин кабыл алууга чакыра баштаган. Көптөгөн басып алуучулук согуштар менен да диндин таралышына жол салынган. Ошентип, акырындык менен дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө тарай баштаган. Дүйнөлүк диндер коом канчалык өнүкпөсүн, илимий-техникалык ачылыштар жасалса да, диний ишенимдер ошол бойдон кала берет. Диндин коомдогу деңгээли анын орду менен аныкталат. Ал секуляризация жана сакрализация учурунда ишке ашат. Мисалы, байыркы Египеттин саясатын сакрализация, ал эми СССРдин саясатын секуляризация деп атоого болот. Бүгүнкү күндө диндер ээлеген орду таркашы боюнча төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Дүйнөлүк диндер: ислам, буддизм, христиан диндери. Региондук диндер: Япониядагы синтоизм. Улуттук диндер: еврейлердеги иудаизм. Заманбап коомдо дүйнөлүк диндердин өз ара окшоштуктары жана жалпылыктары бар. Мисалы, коомдо ар кандай улуттардын башын бириктирген руханий баалуулук катары каралат. Адамдын жүрүш-туруш нормаларын жөнгө салып, дүйнө таанымдын көз караштардын калыптануусуна таасир этет. Коомдогу каада салттар, жөрөлүүлөр
анык бир динге байланышта пайда болгон жана колдонулат. Ыйык саналган жайлары: мечит, чиркөө, ибадаткана, колдонгон китептери Куран, Библия, Трипитака окуулары бар. Баштапкы формасына караганда бир топ өзгөрүп, ар кандай агымдарга, багыттарга бөлүнүп кеткен. Бүгүнкү күндө эң байыркы дин болгон буддизмге 5 миллион адам ишенип, Махаяна жана Хинаяна деген агымдарга бөлүнөт. Тараган аймагы Азия жана Ыракы чыгыш. Жер жүзүндө 2 миллиард адам өздөрүн христиандар деп таанышат. Алар католик, протестант жана православ болуп 3 багытка бөлүнөт. Тараган аймагы Европа жана Америка. Ислам дини Азия жана Африкага көбүрөөк тараган. 1,5 миллиард жактоочусу бар. Шиизм жана сунни багыттарына бөлүнөт. Коомдо эч кандай динге кирбеген адамдар да бар. Алар атеисттер деп аталат. Алар үчүн эч кандай күчтөр башкарбай эле бардык кубулуштар табияттын мыйзамы болуп эсептелет. Секталар тирүү адамды ыйык деп эсептешип, ага сыйынууга багытталган. Алардын өзүнүн окуулары жана эрежелери бар. Кыргыз Республикасынын дин багытындагы саясаты. Кыргыз Республикасынын Конституциянын 1-беренесинде Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемен, демократиялык, унитардык, укуктук, светтик жана социалдык мамлекет. 8-беренесинде Кыргыз Республикасында диний, этностук негизде саясий партияларды түзүүгө, диний бирикмелердин саясий максаттарды көздөшүнө тыюу салынат. 9-беренеде эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. Дин жана бардык диний жөрөлгөлөр мамлекеттен ажыратылган. Диний бирикмелердин, дин жана ырасымдардын кызыкчылыктарынын мамлекеттик бийлик органдарынын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. 34-беренесинде адам каалаган динин тутууга же эч бир динди тутпоого укуктуу деп жазылган. Кыргыз Республикасы диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу жана жарандын динге ишенүү жана ишенбөө эркиндигин бекемдөө максатында төмөндөгү документтерди кабыл алган. Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө декларациясы 1991-2009-жылдары. Кыргыз Республикасынын диний чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы 2006-2014-2020-жылдары. Мамлекеттик динге байланыштуу маселелер дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан каралат. Ошентсе да бүгүнкү күндө диний сабатсыздыктын айынан экстремизм жана диний сабатсыздык коомдук көйгөйү болуп келүүдө. Сириянын согуштук аймактарында 800дөй кыргыз жараны кетсе, алардын 140 аялдар. Ислам мамлекети тобуна кошулган адашкан жарандардын 200дөн ашууну курман болгон. 2021-жылдагы Кыргызстанда расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 3348 диний уюм бар. Алардын 29309 ислам, 404 христиан, 12 бахаи, 1 иудей, 1 буддисттик мекеме жана 71 медресе бар. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Дин деген эмне жана анын пайда болуусу жана өнүгүшү тууралуу айткыла. Дүйнөлүк диндер кайсылар жана алардын жалпылыгы жана өзгөчөлүгү эмнеде? Кыргыз Республикасы дин багытында кандай саясат жүргүзөт? 2021-жылы статистикалык маалыматка ылайык кандай жана канча диний мекемелер ишмердүүлүк жүргүзөт? Диний сабатсыздыктын натыйжасы эмнелерден көрүнөт? Берилген таблицага анализ жүргүзгүлө.